Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Капаланба. Бакытка умтулуу кайгы кападан арылуунун жолу. Аид Ал-Карни. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Аид Ал-Карнидин Капаланба китеби көптөгөн окурмандардын жүрөгүнөн орун алып, жана алардын сүймөнчүлүгүнө айланган китептердин бири. Анткени бул китеп кайгы муңда, оор турмушта бактысыз жашап жаткан көптөгөн инсандардын турмушуна бактылуулукту, бакубат жашоону алып келүүсүнө себеп болгон. Китепти окуган инсандардын баарына дүйнө жана акырет жашоосунда бейкуттук, бейпилдик жана бактылуулукту гана каалайт. Китеп дүйнө элдеринин көптөгөн тилдерине которулуп, эл арасында өзүнүн миллиондогон окурмандарын таап, дүйнөдөгү эң эле көп талап кылынган китептерден болуп саналат. Котормочудан. Ааламдардын ээси жана жаратуучусу болгон Аллах Таалага мактоолор болсун. Эки дүйнөнүн бактылуулугу анын гана колунда. Ким Аллахка чын ыклас менен кайрылган болсо, албетте, кудурети күчтүү Аллах Таала аны эки дүйнө бактылуу кылат. Ал эми ким текеберленип, өз билемдикке салып, шайтан жолуна түшкөн болсо, ал эч качан бактылуу боло албайт. Бүткүл ааламга мээрим катары пайгамбар болуп келген Мухаммедке Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахтын саламы жана мээрими жаасын. Чындыгында азыркы заманда адам баласы ар кандай оош кыйыш кырдаалдарда жашап жаткан убагы. Аба ырайы бирде ысык, бирде суук болуп бат эле өзгөрүп тургандай, пенденин жашоосу да акыркы илим билим өнүккөн заманда бат эле өзгөрүп жаткандыгы байкалууда. Китептин автору Аид Ал-Карни ислам өлкөлөрүнө аттын кашкасындай таанылган аалымдардын бири. Ал бул Капаланба китебин жазууда инсанияттын бактылуу жашоосунун жолун издеп, эл кыдырып, жер кыдырып, кедей бай, жаман жакшы жана башка ар кандай тагдырдагы инсандар менен жолугуп, бактысыздардын арыз муңун угуп, алар ыйласа алар менен кошо ыйлаган күндөрүн жазган. Ошондуктан бул китепти пенденин эки дүйнөдө бактылуу болуусун гана каалап жазгандыгын баса белгилеген. Китепти кыргызчага бир аз кыскартып которуп, элибизге жеңилирээк болуусун кааладык. Китепте келтирилген каталар же кемчиликтер болсо, сиздерден кечирим сурап кетмекчибиз. Нурдин Абдыкадыр уулу. Китеп тууралуу. Бул китепте улуттуу, маанилүү, кызыктуу, ибарат болчу окуялар сүрөттөлгөн. Адам баласынын жашоосундагы кайгы муңду чечүүчү жана ошондой эле тынчсыздануу, ишенимди жоготуу, арсар болуу, кейип кепчүү, капалануу, сыгылуу, үмүтсүздөнүү, жаман акбалда калуу сыяктуу абалдардан чыгуу боюнча асыл ойлор, баалуу кеп кеңештер айтылат. Бул китеп Куран аяттары, пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен жолу, акылмандардын, даанышмандардын баалуу тажрыйбасы, сабак болуучу икаялар, улуу адамдардын турмушу, адеп алкагы аркылуу азыркы кылымдагы ар кандай кыйынчылыктарды чечүүгө аракет жасайт. Сахабалардын жана табийиндердин окуялары, даңкы таш жарган акындардын керемет сөздөрү, белгилүү медициналык окумуштуулардын насыяттары, даанышмандардын ар түрдүү кеңештери жана уламалардын туура жолго баштоочу сөздөрү китептин көркүнө көрк, салмагына салмак кошот. Китепте чыгыш жана батыш, мурунку жана азыркы замандагы өткөн белгилүү жана көрүнүктүү инсандардын пайдалуу сөздөрү жана изилдөөлөрү камтылып, ошондой эле газета жана журналдарда сыналгы жана үналгы берүүлөрүндө айтылган чындыкка туура келген маалыматтарда камтылган. Бул китептин сага айтаары: бактылуу жаша, көңүлүң тынч, бейпилдикте болсун, кубанычта бол, жакшылыкка умтул жана капаланба. Биринчи басылыштын сөз башы. Бардык мактоолор Аллахка болсун. Анын элчисине салават, саламдарды айтабыз жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларына да саламдар болсун. Ушул сөздөрдөн кийин бул Капаланба китебин окуп жана окугандарын турмушта пайдалангандары үчүн бул китеп бактылуулуктун ачкычын ачып берет деген изги үмүттөбүз.
Китепти окуудан мурун акыл эсти жыйнап, ага жакшылап көңүл буруп окуганыбыз жакшы. Бир нерсени билбестен, даамын татып жытын көрбөстөн мурун өкүм чыгаргандык адилетсиздикке жатат. Карап көрбөй туруп, ойлонуп пикирленбей туруп, чыныгы далилди көрбөй туруп бир нерсе тууралуу өкүм чыгаруу чындыгында караңгылык жана адилетсиздик. Кээ бир инсандардын турмушу бүтүндөй кайгы капага айланып, оор кырдаал, мусибаттардын айынан күндү кайгы, түндү уйкусуздук менен өткөрүп жатышат. Ошол жашоосу азап болуп жаткандарга жардам болсун деп ушул китепти жаздык. Кайсыл инсан өзүн баардык кайгы кападан алысмын деп айта алат? Албетте, баардык адам баласынын башында бир кыйынчылык бар. Китепте Куран аяттары, хадистер, ырсаптар, кыскача үлгүлүү окуялар, пайдалуу сөздөр, мисалдар жана керектүү, өрнөк болчу икаялар жазылган. Бул китеп бактысыз жүрөккө, кайгыга түшкөн руханиятка, үмүтсүздүккө жашаган инсаниятка арналып, турмушта болгон окуялардын ичинен эң эле орчундуулары тандалып алынды. Бул китептин сага айтаары кубанычта болуп, бактылуу жаша, жакшылыкка умтул, сабырдуу бол. Дагы сага айтаары бул жашоо кандай гана жакшы, укмуш жана кооз болгондой, сен да ошондой болуп жаша. Бул китеп сенин кетирген каталарыңды оңдоп, ошону менен бирге инсандар жана сени курчап турган жалпы чөйрө менен кандай мамиле кылууну үйрөтөт. Албетте, бул китеп сени туура жолду кабыл кылбай, өзүң билемдик менен тандаган жолдон катуу кайтарат. Тескерисинче, Аллах Таала көргөзгөн туура жолду тандап, ошол жолдо өзүңө ишенип, өзүңдөгү болгон жөндөмдүүлүктү шыктуу өнүктүрүүнү максат кылат. Ошону менен бирге турмуштун баардык кыйынчылыктарын, жашоонун күндөй тескейин, ысык суугун татыктуу басып өтүшүңдү каалайт. Алгач бир канча зарыл болгон нерселерди эскертели. Биринчиси, китеп бактылуулукту, бейпилдикти, тынчтыкты, кең пейилдикти, үмүткөр болууну, шайыр шаттуулукту, кубанычты жана адам келечектен жакшылыкты күтүп жашоосун каалайт. Аллахтын мээримдүүлүгүнүн, кечиримдүүлүгүнүн, ага тоокел кылууну, Аллах тууралуу жакшы ой пикирде болууну жана тагдырга ыйман келтирүүнү, ошону менен бирге бүгүнкү күндү кандай жашоо керектигин, келечек жөнүндө тынчсызданбоону, Аллахтын берген неамат жакшылыктарын эске алуу керектигин түшүндүрөт. Экинчиси, кайгы, капа, тынчсыздануу, арсар болуу, кейип кепчүү, капалануу, сыгылуу, үмүтсүздөнүү, жаман акбалда калуу сыяктуу нерселерди чечүүгө аракет жасайт. Үчүнчүсү, бул китепти мен ар тараптуу темалардан, Куран аяттарынан, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен, сейрек кездешүүчү мисалдардан, болуп өткөн ар түрдүү икаялардан, таасирдүү ырсаптарынан чогулттум. Ошондой эле даанышмандардын, докторлордун жана адабиятчылардын сөздөрү да берилди. Бул китепте реалдуу турмушта болуп өткөн ар түрдүү мисалдар алынып, тарбиялык мааниси зор, таасирдүү сөздөр да берилди. Китепти чыгарууда башкаларга бир пикир орноштуруу же бир саясатты ишке ашырууну максат кылбадык. Жөн гана окурмандардын бактылуу болуусун каалап, үгүт насаат катары жаздык. Төртүнчүсү, бул китеп мусулман баласына да, мусулман эместерге да арналат. Ошондуктан китепте инсандын ички ой сезимин ойготуу үчүн ар тараптуу пайдалуу сөздөр жазылды. Көпчүлүгү Аллах бизге көрсөткөн исламдан алынды. Бешинчиси, китепте чыгыш жана батыштын белгилүү инсандарынын керектүү сөздөрүнөн да которулду. Муну менен мени эч ким күнөөлөбөстүр. Анткени момун жакшылыкты кайсыл жактан тапкан болсо, ошол жактан ала алат. Алтынчысы, беттерге түшүндүрмө берилген жок. Анткени китеп окурмандарга жеңил болсун деп, жеңилдетилген түрдө жазылды. Жетинчиси, китепте алынган булактардын беттери да, бөлүктөрү да берилген жок. Андай кылганымдын себеби илгеркилердин китеби сыяктуу кылып жаздым. Ушундай кылып жазуу окурмандарга пайдалуураак жана жеңилирээк экендигин көрдүм. Сегизинчи, китепти биринчи бөлүм, экинчи бөлүм сыяктуу бөлүмдөргө бөлгөнүм жок. Жөнөкөй эле ар түрдүү темалар менен жаздым. Темалардын ичинде аяттар, хадистер жана башка сөздөр берилип, ошол эле сөздөрдүн кээ бирлери башка бир темаларда да кайталанып жазылды. Анткени ал кайталоолордун окурмандарга пайдалуулугу, маанилүүлүгү назарда тутулду. Тогузунчусу, аяттардын кайсы сүрөдөн экенин жана хадистердин ким тараптан риваят кылынганы, сахих, заиф хадис экендиги жазылган жок. Мында да китепти кыска, окуганга жеңил кылуу максаты коюлду. Эскертүү. Китептин арабчасында китеп ээси эскертип өткөндөй аяттардын кайсыл сүрөдөн экендиги берилген эмес. Бирок биз кыргызча которуп жатып,
окурмандарга жеңил болуусу үчүн сүрөттүн жана аяттын номерлерин белгилеп койдук. Мисалы, мага дуба кылгыла, дубаңарга жооп берем, кабыл кылам. 40-60. Аяттын соңунда кашаанын ичинде 40-60 дегени 40-сүрө 60 аят экендигин билдирет. 10-су, окурмандар китепти окуп жатып кээ бир сүйлөмдөрдүн маанисин башка темаларда кайталанып жатканын көрөт. Анткенинин себеби ошол ой окурмандардын пикирине көбүрөөк орношуп, түшүнүгү дагы артсын деген максатта жаздым. Ким Куранды түшүнө алса, Аллах Таала да кээ бир аяттарды ушундай максатта кайталаган. Китепти окурман журтчулугуна сунуп жатып, бул эмгек окурмандарга туура, адилеттүү, ачык айкын, түшүнүктүү жана туура көз карашты алып келүүсүн Кудайдан суранып кетмекчибиз. Бул китеп жалпыга арналып, эч бир коомго, тайпага, заманга, доорго же бир шаарга, мамлекетке арналган жок. Тек гана бактылуу жашоону каалаган бардык инсандарга арналат. Китептин ээси Аид ибн Абдулла ал-Карни. О Аллах! Асмандагы жана жердегинин бардыгы андан жардам, ырыскы сурашат. Ал ар күн сайын иш үстүндө. 55-29. Эгер деңиз кыймылдап, толкун башталып, шамал болсо, анда кемедегилер чакырышат. О Аллах деп. Эгер чөлдө баратканда адашса, кербен жолдон кыйшайса, жолоочулар кыйын абалда калышса, анда чакырышат. О Аллах деп. Эгер башына бир мусиби түшсө, кайгыга батып, башына балее келсе, анда ал чакырат. О Аллах деп. Эгер кайгыргандардын алдында бардык эшиктер жабык турса, сурагандардын алдында пардалар тосук болсо, андалар кыйкырышат. О Аллах деп. Ийгиликке жетүүгө айла амал калбаса, жолдорунун баары таарыса, үмүттөр түгөнсө, байланыштар үзүлсө, анда алар чакырышат. О Аллах деп. Жер жүзү тар болуп сыгылсаң, жаныңа батпай кыйналсаң, анда чакыргының. О Аллах деп. Ага Аллахка жакшы сөз, калыс кылынган дуба, чын жүрөктөн болгон кайрылуу, күнөөсүздүн ыйы, кайгы азап чеккендин сөзү гана жетип барат. Түнкүсүн алакандарын жайып, Аллахтан сурап кайрылышат. Колдорун сунуп, муктаждыктарын сурашат. Балее кырсыкта көздөрү менен жалдырашып, андан гана сурашат. Анын Аллахтын ысымы менен гана инсандын сөзү оңолот. Андан жардам сурап кайрылат. Аны зикир кылуу, эстөө менен жүрөктөр тынчтанып, сезимдер рахаттанып, кайгылар жоголуп, аң сезимдер ордуна келип, ишеним орундалат. Аллах пенделерине боорукер. Аллах ысымдардын эң коозу, тамгалардын эң жакшысы, сүйлөмдөрдүн эң туурасы, сөздөрдүн эң кымбаты. Анын Аллахтын ысымдарына теңдеш ысым бар бекен? Аллах баарына жетиштүү жана түбөлүк, күчтүү жана жардамчы, улук жана кудуреттүү даанышман. Бүгүн мүлк, падышалык кимдин колунда? Жалгыз каардуу Аллахтын колунда. Аллах боорукер жана кам көрүүчү, жардам колун сунуучу, сүйкүмдүү жана жакшылык берүүчү. Силердеги неаматтардын, жакшылыктардын баардыгы Аллахтан. Аллах улуу жана урмат ээси, айбаттуу жана кудуреттүү. Аллахым, кайгынын ордуна кубанычты бер, капалыктын ордуна курсанчылыкты бер, коркуу пайда болгондо тынчтыкты бер. Аллахым, күйүт азаптуу жүрөктү айкындуулук менен тынчтандыр, күйүп жаткан руханиятты ыйман суусу менен өчүр. О жараткан, түндөлөрү уктай албаган көздөргө өзүң бейпил уйкуну бергин, тынчсызданган жандарга тынчтыкты бергин. Жардамыңды батыраак бер. О жараткан, адаштыккан көздөргө айкын жолду көрсөт, туура эмес жолго түшүп, жолдон адашкандарга хидаят, түз жолуңду көрсөт. Аллахым, азгырыктарды чыныгы нур менен жок кыл, акыйкатсыздыкты чыныгы акыйкат менен жок кыл, шайтандын жамандыктарын өзүңдүн аскерлериң менен кайтар. Аллахым, бизден кайгы капаны, тынсызданууну алып сал. Сенден башкасынан коркуудан өзүң сакта. Сага гана таянабыз, бир өзүңө тобокел кылабыз, сенден гана сурайбыз, жалгыз өзүңдөн гана жардам тилейбиз. Өзүң эң жакшы жардам берүүчү таянычыбызсың. Бактылуу жаша. Ыймандуулук жана жакшы амал экөө ийгиликтүү турмуш курууңдун сыры. Буларга бекем тур. Илим жана билим изде, окуганды таштаба, анткени окуу кайгы капаны кетирет.
Тобо кылууну ар дайым жаңылап тур. Күнөөнү ташта, анткени күнөө жашооңду бузат. Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп тур. Аллахтын көп зикир кыл. Инсандарга ар түрдүү жакшылыктарды жаса, көкүрөгүң кенен болот. Коркок болбой эр жүрөк бол. Эр жүрөктүүлүктүн көкүрөгү бийик болот. Жүрөгүңдү көрө албастыктан, бузукулуктан, жаман ойлордон жана ар кандай жаман илдеттерден тазала. Ашыкча бир нерселерди кароону, сөздү тыңшоону, элдерге аралашууну, тамакты жана уйкуну ташта. Пайда бере турган иш менен алек бол. Кайгы капаңды кетирет. Бүгүнкү күнүң менен жашап, өткөндү, келечекти унут. Келбетиңде, турмушуңда, ден соолугуңда жана башка нерселерде өзүңдөн төмөнкүлөрдү кара. Мүмкүнчүлүгүңдүн эң оорун карап, ошол оору келип калуу ыктымалы бар экенин эске алып, ошонун үстүндө иште. Ой пикириңди коркунучтуу кыялдар менен, жаман ойлор менен ой жүгүртпө. Ачууланбай сабырдуу, жумшак жана кечиримдүү бол, анткени бул жашоо кыска. Жакшылык, байлык сенден кетип, кыйынчылык келет деп ойлобо. Баардык нерседе Аллахка гана тобокел кыл. Бир кыйынчылыкты өзүңө ылайык сүрөттөп, аны чоңойтуп, асманга учуруп айтпагын. Башыңа бир кыйын маселе келүүдөн качпагын. Жаман нерсени күтпөгүн. Ар нерсенин өз убактысы бар. Турмушту жөнөкөйлөштүр. Ашкере байлык, оюн күлкүдөн узак бол. Анткени ашкере байлык, оюн күлкү сени алек кылып коет. Дене дүйнөгө батып кетсе, инсандын руханияты азап чекет. Сендеги болгон неемат жакшылыктар менен сага түшкөн мусибаттарды салыштыр. Ошондо жакшылыктар мусибаттардан көп экендигин билесиң. Сага айтылган жаман сөздөр эч качан сага таасир бербейт. Аны айткандын өзүнө таасир берет. Ал жөнүндө ойлонбо. Ой пикириңди оңдо, неемат жакшылыктарды жана алдыга умтулууну гана ойло. Эч кимден сага рахмат айтаарын күтпө. Сага бирөө рахмат айтууга эч кимдин сенден карзы жок. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана башкага жакшылык кыл. Сага пайда бере турган ишиңди билип алып, ошону менен гана алек бол. Ошондо түйшүктөрдү унутасың. Жумушуңда чечкиндүү болуп, бүгүнкү ишти кийинкиге калтырба. Өзүңө ылайык келген пайдалуу илимди үйрөнүп, өзүң канааттанган пайдалуу ишти жаса. Аллахтын сага берген неемат жакшылыктары жөнүндө ой пикир жүргүзүп, ал жөнүндө айт да Аллахка ыраазычылыгыңды билдир. Аллахтын сага берген ден соолук, мал дүйнө, үй бүлө жана жумушуна канааттан. Жакында мамиле жасасаң да, узактан мамиле жасасаң да жакшы көз карашта болуп, кемчиликтерге көзүңдү жумуп кой. Катачылыктарды, ушак сөздөрдү, инсандардын кемчиликтерин аңдыгандан узак бол. Спорт менен машыгып, ден соолугуңа көңүл бур. Анткени ден соолугу таза инсандын акылы таза болот. Ар дайым кечиримди, ден соолукту, саламатчылык жана бейпилдикти тилеп Аллахка дуба кыл. Ойлонда ыраазычылыгыңды билдир. Мааниси, Аллахтын сага берген неемат жакшылыктарын эстегин. Анткени ал жакшылыктар үстүңдөн жана эки бутуңдун астынан сени каптап турат. Эгер Аллахтын неематтарын санасаңар, санына жетпейсиңер. 16-18. Ден соолуктун чың болушу, мекендин тынчтыгы, тамак аш, кийим-кечек, таза аба, суулар, сенде баардык байлык бар, бирок сен аны сезбейсиң. Жашоонун жакшылыгы бар, сен аны билбейсиң. Аллах силерди көрүнгөн неематтарына бөлөп таштады. 31-20. Эки көзүң, тилиң, оозуң, эки колуң, эки бутуң бар. Эми Раббиңердин кайсы неематын жалганга чыгара аласыңар? 55-13. Эки бутуң менен басууну оңой деп ойлойсуңбу? Канчалаган инсандар бар буттарынан айрылган. Эки колуңа таянып жүрөсүң. Канчалаган инсандар бар колдору кесилген. Көзүң толо уйкуда жатканың чындык эмеспи? Уктай албаган канчалаган көздөр бар. Курсагыңды каалаган тамак менен, чаңкооңду каалаган муздак суу менен толтуруп жатасың. Канчалаган жандар бар. Уурунун айынан каалаган тамагын, каалаган суусун иче албай жүрөт. Дүлөй болуп калбаган кулагың жөнүндө ойлонсоң боло. Сокур болуп калбаган көзүң жөнүндө ойлонсоң боло. Алапес ооруга чалдыкпаган денеңе карасаң боло. Акылыңдан адашып,
Акылсыз болуп же болбосо жинди болуп калбаган акылыңа карасаң боло. Бир көзүңдү Ухуд тоосундай болгон алтынга алмаштырат белең. Кулагыңды бир тоо күмүшкө алмаштырат белең. Гүлдөн болгон сарайга тилиңди сатып дүлөй болгун келеби? Эки колуңду шуру, мончок, бермет жана асыл таштарга алмаштырып колсуз жүргүң келеби? Албетте сен өтө чоң неиматта жашап жатасың. Бирок аны билбейсиң. Бирок өзүңдү кайгы капада жашап жатам деп ойлойсуң. Алдыңда ысык наның турат, муздак сууң бар, бейпил уйкуң болуп жатат, күлүп жайнаган ден соолугуң бар. Жоготкон нерселериңди ойлоп, бар нерсеңе ыраазы болбойсуң. Бир аз байлыгыңды жоготконуңа ызаланып, бактылуулуктун ачкычы колуңда турганын билбейсиң. Көптөгөн жакшылык, байлык, неиматтардын кадырына жетпейсиң. Ошондуктан жакшылап ойлонуп ыраазы бол. Силердин өзүңөрдө да ар түрдүү укмуштар бар экендигин карабайсыңарбы? 51-21. Өзүң жөнүндө, үй бүлөң жөнүндө, үйүң жөнүндө, жумушуң жөнүндө, ден соолугуң жөнүндө, досторуң жөнүндө ойлонбойсуңбу? Баардык байлык сен айланаңда турат. Алар Аллахтын неиматын таанып билип эле турушат. Бирок кийим мойнуна алышпайт. 16-83. Өткөн иш өтүп кетти. Өткөн ишти эстеп, аны кайра козгоп, ошол үчүн кайгыга батуу бул акмакчылыкка жатат жана келечек турмушту жок кылгаң болот. Акылдуу инсан өткөн ишти жаап, аны айтпайт. Түбөлүккө бекитип, аны ачпайт. Жип менен аны катуу байлап, эч качан чыгарбайт. Жолун тосуп, эч качан көргөзбөйт. Анткени өткөн иш өтүп кетти. Кайгыга батса да, аны кайтара албайт. Капаланса да, аны оңдой албайт. Тынчсызданса да, кайра артка кайрый албайт. Анткени ал жок нерсе. Өтүп кеткен кайгы капанын астында жашаба. Мурунку коркунучту эстебей, өз жаныңды куткар. Дарыянын өйдө карай агуусун, күндүн чыккан жерине кайтуусун, наристенин энең курсагына кайра кирүүсүн, сүттүн эмчекке кайтуусун, көз жаштын кайра көзгө кайтуусун каалайсыңбы? Өткөн ишти кайра козгогондугуң, ал жөнүндө сарсанаа болуп, күйүп жангандыгың, ал эшиктин астанасына жыгылгандыгың, өзүңдү өзүң азап кайгыга, коркунучка салганың. Өткөн иштин барактарын ачуу келечекти жок кылат. Алдыга болгон аракетти да бузуп салат. Учурдагы аракетти да кыйратып салат. Аллах Таала Кур'анда мурунку коомдун эмне кылгандыгы тууралуу эскертип, ана мындай деди. Ал элдер небак өтүп кетти. 2-134. Өткөн иш болуп өттү. Анткени ал өлүк сыяктуу. Анын дөңгөлөгүн кайра айлантуунун кажети жок. Өткөн ишти кайра артка кайтаргандык тегирменден тартылып чыккан унду кайрадан тартуу сыяктуу. Себеби ал тартылган ун. Араланган тактайды кайрадан аралоо. Анткени ал араланган тактай. Илгери өткөн ишке ыйлаган адамга айтышар экен, өлүктөрдү кабырдан чыгарба деп. Айбандар тууралуу бирөөсү ушундай дептир. Айбандар эшекке карап, эмнеге сен кепшеңдейсиң деп сурап калышат. Анда эшек, калтты жаман көрөм деп жооп берген экен. Биздин кемчилигибиз өткөн нерсе менен алек болуп, келечекти аткара албай калабыз. Ушундай кооз үйлөрүбүзгө көңүл бурбай, эски чириген үй үчүн көз жаш кылабыз. Бүткүл адамзаты топтолуп өткөндү кайтарам десе да кайтара албайт. Анткени ал нерсе мүмкүн эмес. Чындыгында инсандар алдын карашпайт, алдыга кайрылышпайт. Анткени шамал алдыга карай болот, суулдый карай агат, кербен алдыга карай жүрөт. Ошондуктан сен да табияттын мыйзамын бузба. Бүгүнкү күнүңдү жаша. Эгер эртең менен турсаң, кечти күтпө. Кандай болсо да бүгүнкү күнүңдү жашайсың. Кечеги күндөгү болгон жакшылыкпы же жамандыкпы ал болуп өттү. Эртең келе турган күндү да күтпө. Бүгүнкү чыккан күндүн нуру, анын жарыгы ошол жетиштүү. Сенин өмүрүң бир күндүк. Бүгүн төрөлүп, бүгүн өлө тургандай ушул күндү түбөлүк жашоодой кылып жаша. Ошондо гана өткөнкү кайгы капа менен, келечектеги келе турган коркуу сезимдер менен таасирденбейсиң. Бүгүнкү күнгө гана болгон күчүңдү жумшап, көңүлүңдү коюп, жаңы жакшы нерселерди жасоого аракет кыл. Сөзсүз бүгүнкү күндөгү намазыңды чын ыклас менен оку. Кур'ан аяттарын окуп, аны түшүнүүгө аракет жасап, пикирленип ой жүгүрт. Аллахка зикирлерди айт. Ишиңди таразалап туруп анан аткар. Инсандарга жакшы мамиле жаса. Сага келген нерсеге ыраазы бол. Келбетиңе көңүл буруп, ден соолугуңду да кара.
башкаларга да пайдаң тийсин. Бүгүнкү күнүңдүн сааттары керектүү убактарга бөлүп, минуталарын жылдарга айлант, секундаларын айларга айлант. Кайрымдуу, сооптуу иштерди жаса. Күнөөлөрүң үчүн Аллахка истигфар айт, кечирим сура. Жараткан Роббиңди эскерип, акыретке да даяр бол. Бүгүнкү күндү кубаныч менен, аманчылык менен өткөз. Сага берилген ырыскыңа, өмүрлүк жолдошуңа, балдарыңа, жумушуңа, үйүңө, илимиңе жана ал акбалыңа ыраазы болуп шүгүр кыл. Сага бергендеримди алда шүгүр кылуучулардан бол. 7:144. Ошондо бүгүнкү күндү кайгы капасыз, таарынычсыз, жаман ойсуз, акаратсыз жашайсың. Сөзсүз жүрөгүңө бүгүнкү күндү жаша деген сүйлөмдү жазып, аны бөлмөңө да коюп кой. Эгер бүгүн ысык нан жесең, кечеги жеген муздак наныңдын же болбосом эртеңки жей турган наныңдын бир зыяны барбы? Эгерде бүгүн эң сонун мүрөк суусунан ичсең, эмне үчүн кечеги ичкен начар туздуу сууга капаланасың? Же болбосом эртеңки иче турган сууң үчүн кыжаалат болосуң? Напсиң менен күрөшүүдө болгон күчүң менен катуу туруп, болоттой бекем болуп, чечкиндүү болсоң, анда напсиңди багындырып, бүгүн гана жашаймын деп айткын. Ошондо гана турмушуңду куруу үчүн бүгүнкү күндүн ар бир убактысын үнөндөйсүң. Болгон талантыңды өстүрөсүң, жумушуңду да оңдойсуң. Анда өз напсиңе минтип айт. Бүгүнкү күн үчүн сөздөрүмдү оңдоймун. Эч качан уяттуу, ушак гыйбат, жаман сөздөрдү сүйлөбөймүн. Бүгүнкү күн үчүн үйүмдү жана ишканамды иреттеймин. Кысылып сыгылбаймын, ысырап да кылбаймын. Тартиптүүлүктү жана туруктуулукту орнотом. Бир күн гана жашайм, ошондуктан денемдин тазалыгына, келбетимдин, кийимимдин кооздугуна көңүл бурам. Баскан турганымды, кыймыл аракеттеримди, сүйлөгөн сөздөрүмдү оңдоймун. Бир күн гана жашаймын, ошондуктан Раббиме көп ибадат кылууга, намаздарды эң кооз ыклас менен аткарганга, нафил намаздарды жана Куранды көп окууга, китептеримди карап, андагы пайдалуу нерселерди жаттоого жана пайдалуу китептерди окууга аракет кыламын. Бир күн гана жашаймын, ошондуктан жүрөгүмө жакшы нерселерди гана орноштуруп, текеберлик, көз көрүнсүздүк, көрө албастык, жек көрүүчүлүк, жаман ой жана башка ар түрдүү жаман нерселерди жүрөгүмдөн чыгарып салам. Бир күн гана жашаймын, ошондуктан башкаларга пайдамды тийгизем. Ооруганды зыярат кылам, өлүм болгон жерге барып көңүл айтып жаназага катышам. Адашкандарга туура жол көрсөтөм. Аштарды тойгозом, кыйын абалда калгандардын кыйынчылыгына жардам берем. Кордолгондордун тарабын алам. Күчсүздөргө күч болом, кайгы чеккендерди сабырдуулукка чакырам. Илимдүүлөргө урмат сый көрсөтүп, уулду урматтап, кичүүнү ызаттайм. Бир күн гана жашаймын. Өткөн нерсе өтүп кетти. Күн баткандай батып кетти. Ошондуктан өткөн үчүн кайгырбаймын, сени эстеп бир саамай да турбаймын. Анткени сен бизди таштап басып кеттиң, түбөлүккө артта калып кайткыс болуп учуп кеттиң. Алдыңкы күндөр, сен алдыдагы кыйын күндөрсүң. Ошондуктан келе элек күндөр үчүн кыялданбайм. Куржалак кыялдарга алданбайм. Боло элек нерсени жоготом деп шашпаймын. Анткени эртеңки күн эч нерсе эмес. Себеби эртеңки күн али жаралай элек. Адам баласы, бүгүнкү күнүңдү жаша. Анткени бул сөз ким эң бактылуу, таалайлуу жашоону жашаймын дегендер үчүн жазылган. Алдыдагы күндөр келгенче шашпа. Аллахтын буйругу келет, силер ага шашылбагыла. 16:1. Боло элек окуялар үчүн шашпа. Боюнда бар аялдын курсагындагы баласы толук жетиле элек боюнан түшүүсүн каалайсыңбы? Мөмөнү быша элек эле үзүүнү каалайсыңбы? Эртеңки күн жоголгон сыяктуу, анын сага кандай болуп келери али сага белгисиз. Ал күн али пайда боло элек. Анын даамы да жок, түсү да жок. Андай болсо эмне үчүн биз өзүбүздү кыйнайбыз? Ал үчүн мусибаттарга түшөбүз. Бир окуялар болот деп кабатырланабыз. Ал келе элек күн бизге насип кылабы же жокпу? Ал күн курсанчылыкпы же жокпу? Негизгиси ал күн кайып. Али пайда боло элек күн. Биз көпүрөгө келе элек туруп, көпүрөдөн кантип өтүп кетмек элек? Ким билсин? Мүмкүн көпүрөгө жетпей токтоп калабыз. Мүмкүн көпүрө биз жеткенче бузулуп кетет. Мүмкүн көпүрөдөн аман эсен өтүп кетебиз. Келечек тууралуу кеңири ойлонуп, анан келе элек күндөр үчүн кайып эшиктерин ачып, өзүнчө ушундай жаман нерсе болот, тигиндей жаман окуя болот деп кайгы капага батуу, бул шариятта жаман жана туура эмес көрүнүш.
Анткени бул нерсе инсанды көп ойго салат. Акылга салганда да туура эмес көрүнүш жана жаман мүнөз. Бул дүйнөдө көптөгөн инсандар бар келечекти ачарчылык, кымбатчылык, оору, кайгы, мусибат жана башка ушул сыяктуу божомолдорду ойлошот. Булардын баары шайтандын мектебиндеги азгырык сабактарынан. Аллах ыйык Куранда мындай дейт: шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Аллах силерге өзүнүн кечиримин жана ырайымын убада кылат. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү. 2:268. Көптөгөн инсандар эртең ачка калабыз, 1 жылдан кийин ооруп калабыз, 100 жылдан кийин бул аалам бүтөт экен деп ойлошот. Инсандын өмүрү Аллахтын колунда болгондон кийин келелек жок нерсеге алданбоо керек. Качан өлөрүн билбегенден кийин жок нерсе үчүн алек болуп кайгырбоосу зарыл. Алдыдагы күн келгиче шашпа, ал жөнүндө сураба. Анын чабуулун күтпө, анткени сен бүгүнкү күн менен алексиң. Таң калыштуусу кээ бир инсандар бар, али келелек күнү үчүн үмүттөнүшөт. Ушундай жаман нерсе болот, ошол күндү унутуу үчүн тигиндей мындай нерселерди жасайлы деп аябай кыжаалат болушат. Ошондуктан андай үмүттөрдөн узак бололу. Эң катуу сыноолорду кантип кабыл кыласың? Кээ бир келесоо акмак акылсыздар рызкы берүүчү жараткан Аллах Тааланы сөгүп сагып жаман сөздөрдү айтышат. Андай болсо күнөөкөр болгон сени менен мен андайлардан эмнени күтсөк болот? Албетте турмушта ар кандай сөздөргө, катуу сындарга кабыласың. Андай учурда эч кандай жакшы мамилени күтүүгө болбойт. Жакшылыктарды кылып, артыңнан жакшы таасирлерди калтырып жатсаң, анда албетте сен да атайлап даярдалган жамандыктарга, кыянаттарга кабыласың. Сен алар үчүн такыр жок болуп кетишиң керек. Ошондуктан алар сени эч качан жөн коюшпайт. Андай болсо, алар сенин көз жашыңдын агуусун каалашат. Тынчыңды алып, ар түрдүү кылык жоруктарды жасагысы келет. Инсандар сага эмне үчүн кыжырданышат? Анткени сен аларды караңгылыктан ойготуп, туура жолду көрсөткөнүң үчүн, бар илимди же болбосо адептүүлүктү үйрөткөнүң үчүн, өз талантыңды, Аллах берген илимиңди, ар түрдүү жакшы сапаттарыңды таштап, акылсыз, акмак, бузулган, жүдөгөн жана алсыраган инсан болмоюн, алардын алдында сен күнөөкөрсүң. Сага эч тобо кылганга болбойт. Алар ушуну гана каалашат. Ошондуктан алардын сөзүнө, сынына, тоскоолдугуна жана көрө албастыгына унчукпа. Аска зоого мөндүр жааса да ал сынбайт. Кайра мөндүрдүн өзү сынып кетет. Ошол аска зоодой бекем жана сабырдуу бол. Эгер алардын сөзүн угуп, ага таасирленсең, анда алардын ойлогон максаттарын ишке ашырып, турмушуңду кайгы капа, бактысыздыкка алып келген болосуң. Турмушуңдун жакшы барактарын ача бил. Алардын сөзүн угуп кыжаалат болбой, тескери карап басып кет. Алардын сага карата болгон ачуу сөздөрү, сындары, сенин урмат сыйың, сенин кадыр баркың, таразаң канчалык болсо ошончолук сын пикирлерди угасың. Албетте сен алардын оозун жаап, тилдерин байлап кое албайсың. А бирок алардын сөздөрүнө сабырдуулук менен гана жеңишке жете аласың. Аллах Куранда мындай тууралуу: кара ниетиңер менен кошо өлгүлө 3:119 деп айткан. Алардын ооздору фазилеттүү жакшы сөздөр менен гана беките аласың. Өзүңдүн туура эмес тарабыңды тарбиялап оңдоо менен гана жеңе аласың. Эгер баарынын алдында туура, баарына сүйкүмдүү, эч айыбың жок инсан болгуң келсе, анда ал сенин эч качан ишке ашпай турган үмүттөрдү аткарам деп куру бекер аракет жасаганың. Анткени айыпсыз Аллах деген элибизден акыл сөз бар экендигин эч унутпайлы. Эч кимден ыраазычылык күтпө. Аллах Таала өз кулдарын аны эстөө үчүн жана ага болгон мактоолорун, ыраазычылыктарын айтуу үчүн жаратты. Ал эми көптөгөн инсандар андан башкасына сыйынып, макулуктарга мактоолорду айтып адашкан жолго түшүп кетти. Анткени инсандын напси, балеси өз эркин жеңип напсиге кул болуп калууда. Ошондуктан инсандарга кылган жакшылыктарыңды алар унутуп калышса, ал үчүн сен таң калба. Мүмкүн сени душманга да чыгарып салышы ыктымал. Көрө албастык кылып ар түрдүү балелерге да туш кылуусу мүмкүн. Анткени сен аларга жакшылыктан башка эч нерсе кылбаганың үчүн. Аларды Аллах жана пайгамбары өз фазилети менен бай беймуктаж кылгандан кийин гана пайгамбарды жек көрө башташты. 9:74. Мындай окуя тууралуу турмушта өзүбүздө көп болуп жатсак керек. Өткөн окуялардын барактарын барактасак, ушундай окуяларды да табууга болот. Бир ата баласын тарбиялады. Аны
жедирип, ичирип кийинтти, илим үйрөттү. Ооруп калса балам уктасын деп түндөлөрү уйкудан калды. Ач болсо өзү жебей баласына берди. Кыйынчылык келсе балам кыйналбасын деп ар түрдүү машакаттарды өзү жеңди. Ал эми баласы чоңоюп күчкө толуп жетилген соң атасына каардуу ит сыяктуу болду. Айтканын кылбай, сөзүн тоготподу. Атасын жек көрүп, ага карап айкырып, бакырып, башына бир балее болду. Турмушунда жакшылык жасап, анын акыбети тескериге айланып, каалоосу орундалбаган инсандарга жакшылыгы түгөнгүс жараткандын алдында алар үчүн чоң-чоң сооптор бар экендиги тууралуу куш кабар берели. Бул ачуу сөздөр биздин жакшылыкты таштабай, башкаларга ар дайым жакшы мамиледе болуубузду үйрөтөт жана кылган жакшылыктарыбыз үчүн ар кандай нерселерди күтүүгө болот. Ошондуктан сабыр кылып, сага болгон жамандыктар үчүн көңүлүң калбасын. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылык кыл. Кандай болгондо да сен утасың. Сенин жакшылыгыңды билбегенге, сөзүңдү кабыл албаганга көңүлүң чөкпөсүн. Аллахка гана мактоолорду, алкыштарды айт, анткени сен жакшылык кылуучусуң. Берген кол бербеген колдон жакшыраак. Биз силерге Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылыкты кылуудабыз. Биз силерден эч кандай акы жана ыраазычылык күтпөйбүз. 76:9. Кээ бир акыл эстүү эле инсандар башка бир инсандардын жүрөгүн катуулугуна таң калышы мүмкүн. Мүмкүн алар Аллахтын бул аятын укпаган чыгар. Эми качан андан зыянды арылтсак, зыян кармаганда бизге дуба кылбаган сыяктуу тескери басып кетет. Чектен чыккан адамдарга жасаган иштери ушинтип кооз көрсөтүлүп коюлат. 10-12. Бир келеси ого калем берсең, аны алып сени мыскылдап жазса, же болбосо таянып жүр, коюңду да кайтарып жүр деп бир таяк берсең, аны алып сенин башыңды жарса, ал үчүн сен эч качан таң калба. Анткени бул нерсе ага окшоп жүрөгү катуу инсандарга кадимки эле нерсе. Алар жаратканга чектен чыккан мамилелерди жасашкандан кийин, анда сага, мага кандай мамиле жасашмак эле? Башкаларга жакшылык кылуу менен жүрөктү рахаттандыр. Жүрөгүң кенен болот. Кооздук, жакшылык, кайрымдуулук деп аты эле айтып тургандай, бул нерселердин пайдасын эң биринчи башкага бактылуулукту алып келген инсан гана көрө алат. Анткени башкага жакшылыкты алып келери менен өзүнүн жүрөгүндө болгон бейпилдикти жана рахатты сезет. Эгер башыңа бир кайгы капа түшсө, анда башкага жакшылык кылып кайрымдуулук көрсөт. Ошондо кайгыңдын кете баштаганын сезесиң. Кембагалга жардам бер, кордук көргөндөрдү куткар, кайгыга баткандардын кайгысын тең бөлүш, ашты тойгоз, ооругандарды зыярат кыл, жардам сураганга жардам колуңду узат. Ошондо бактылуулук ар тарабыңдан каптаганын сезесиң. Жакшылык кылган инсан жыпар жыттуу атыр сыяктуу. Аны көтөргөндө, сатканда, сатып алганда анын жытынан пайдаланат. Жакшылык кылганды адатка айланткан инсан дары саткан дарыгерге окшош. Анткени анын жүрөгү башкаларга жакшылык кылуу менен алек. Башкаларга жылмаюу менен кароо садака берген сыяктуу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мусулман бир тууганыңды жылмаюу менен жолуктурганыңда жакшы. Дагы башка хадисинде мусулман бир тууганыңа жылмаюу садака бергендей соопко ээ болосуң деп айтып кеткен. Ал эми кабагы салынган инсандын түрү башкаларга согуш жарыялагандай көрүнөт. Анын кандайлыгын Кудай Тааладан башка эч ким билбесе керек. Илгери бир инсан чөлдө баратып сууга чаңкап өлгөнү калган итке суу берип, аны өлүмдөн куткарганы үчүн бейишке кире турган соопко ээ болгон экен. Анткени соопко аракет жасаган инсан дайыма кечиримдүү, баарына ыраазы болгон, адеп акылактуу болуп, жакшылыкты гана жакшы көрөт. О, бактысыздык коркунучу менен жашагандар, жакшылык бакчасына келгиле. Башкаларга жакшылык кылуу менен алек болгула, башкаларды урматтагыла, сыйлагыла, коноктогула, жардам бергиле. Алар менен тең болгула, ошондо гана бакыттын даамын татасыңар. Ал адамда эч ким үчүн ордуна сыйлык кайтарыла турган жакшылык жок. Мага да андан жакшысы кайтаар деген үмүттө жасала турган эгоисттик жакшылыктар анда таптакыр жок. Ал жасай турган жакшылыктардын бардыгы улуу даражалуу Роббисинин ыраазычылыгы үчүн гана жасалат. Жакында Аллах аны чоң сыйлык менен сыйлайт. Ошондо ал дагы Роббисине ыраазы болот. 92:19, 20:21. Бекерчиликти айдап жумуш менен алек бол. Бекерчилер тынчыңдалган, ушакчы инсандар болушат. Анткени алардын кулактары ар тарапка таралган. Ал адамдар
калуучулар менен болууга ыраазы болушту. Натыйжада жүрөктөрүнө мөөр урулуп коюлду. Эми алар өздөрүнө эмне пайда, эмне зыян экенин түшүнө алышпайт. 987. Акылдын эң коркунучтуу болуп турган убагы инсан жумушунан бошогондон соңку убак. Ошондо ал ылдый бараткан айдоочусу жок машина сыяктуу өз алдынча оңго солго кайрыла берет. Турмушуңда бекер калган убак болсо, анда кайгы капа коркунучтарды күтө берсең болот. Анткени бекерчилик мурдакы, азыркы, келечектеги көйгөйлөрдү алып келет да, турмушуңда башаламандык пайда боло баштайт. Алгач өзүмө, анан сага кеңеш айтарым, бош убактыңа караганда пайда бере турган жумушту жаса. Анткени бекерчилик жашуун өлүм сыяктуу. Бир таблетка дарыны ичип өзүн өзү өлтүрүү сыяктуу. Бекерчилик акырындык менен кыйнаган азап сыяктуу. Бир инсанды түрмөгө камап, анын башынан бир чана сууну куюп, ал суу ар бир мүнөттө бирден жанагы кишинин башынан тамчылайт. Натыйжада ар бир тамчынын тамчыларын күтүп, ошонун азабын тиги адам жинди болуп калат. Ошондуктан бекерчилик ушул сыяктуу азап. Рахат алып жата берүү караңгылык. Бекерчилик профессионалдуу ууру. Ошондуктан акылың ушундай нерселер менен күрөшө турган акыл болуусу керек. Анда эмне кылуубуз керек? Ордуңдан тур да намаз оку, китеп кара, таспих айт, изден, жаз, ишканаңды иретте, үйүңдү оңдо, башкага пайдаңды тийгиз. Кыскасы, бекерчиликти жок кылып, пайдалуу ишти жаса. Мен сага айтаар кеңешим ушул. Бекерчиликти жумуш бычагы менен кесип сал. Анткени дүйнөдөгү эң чоң илимдүү докторлордо бактылуулуктун 50% пайдалуу нерсе менен алек болуу деп табышкан. Мисалы, дыйкандарга, набайчыларга, усталарга карасаң, алар бактылуулукта сайраган куштай болуп ырахатта, бактылуулукта жүрүшөт. Ал эми сен көз жашыңды аарчып төшөктө жатасың. Анткени сени бекерчилик чагып алган. Ар кимди ээрчий бербе. Ар кимдин пейилин өзүңө ала бербе. Башкалардын сөзүнө да кире бербе. Анткени бул эң жаман адат. Көптөгөн адамдар бар, өзүнү баскан турганын, сөзүн, өзүндөгү болгон талантын, ал акбалын унутуп, ар кимди ээрчий берет. Анткордук, мактанчаактык, кекирейгендик жана күйүүгү өзүмчүл инсандар үчүн. Адам атадан тартып ушул күнгө чейин эч качан эки адамдын пейили бириккен эмес. Андай болсо адеп аклагы жана таланты кантип бириксин? Ар кимдин пейили ар кандай. Ошондуктан сен да башкача бир инсансың. Сен өзүңө оппо окшош тарыхта келген эмес жана келбейт дагын. Ал эми сен эшматтан, ташматтан таптакыр башкачасың. Ошондуктан башкаларды туурап алардын ар түрдүү жолдорун жасаймын деп алдана бербе. Өз нугуң менен, өзүңдүн мүнөзүң менен жүр. Бардык адамдар өз булактарын билишти. 2.60. Ар бир адамдын өз жүздөнөр тарабы бар. Бири бириңерден оозуп жакшылык жасагыла. 2.148. Кандай жаралсаң ошондой жаша. Үнүңдү өзгөртпө, басканыңды башкача кылам дебе. Өзүңдү өзүң тарбиялай бир. Бирок бар болгон талантыңды жок кылбай алдыга умтула бер. Сен өз татымың, түсүң башка. Ошондуктан ошол түсүң менен татымың менен кал. Анткени сен ошондой жаралгансың. Сени биз ошондой билгенбиз. Ар кимди ээрчүүчү болбо. Адамдар табигатында дараксымал, таттуу жана кычкыл, узун жана кыска. Анткени ошондой жаралган. Эгер банан сыяктуу болсоң, алмурутка айлан дебе. Анткени сенин сулуулугуң, кадыр баркың ошол банан болуп жаралганың. Түстөрүбүздүн, тилдерибиздин, таланттарыбыздын, күч-кудуреттерибиздин ар кандай болуп жаралышы жараткандын бергени. Аны жок кылам дебегин. Тагдырга жазылганы болот. Жердеги жана өзүңөрдөгү ар бир апаат кырсык биз аны болтурганыбызга чейин эле Лавхул Махфуз деген китепте жазылган. 57-22. Тагдырга бардык нерсе жазылып бүткөн, төрөлгөндөн тартып өлгөнгө чейин. Аны эч ким өзгөртө албайт. Айткын, бизге Аллах эзелки тагдырда жазылгандан ашыкча зыян жеткирбейт. 9.51. Сага келген бир жакшы иш болсо, анда ал сенин тагдырыңа жазылыптыр. Сага келген бир жаман иш болсо, анда ал да сенин тагдырыңа жазылыптыр. Ушул ишеним жүрөгүңө орношкон болсо, анда сага келген кандай нерсе болсо да, аны сабырдуулук менен кабыл кылууга даяр болосуң. Кимде-ким Аллахтан жакшылыкты кааласа, анда ар түрдүү кыйынчылыктарга сабыр кылсын. Сага кандай гана кырсык келбесин, коркуубу,
ооруу, жакындарыңдын бирөөсүн жоготуу, банкрот болуу, үйүң күйүп кетеби, мунун баары жараткандын тагдырыңа ушундай кылып жазып койгону. Анткени Аллахтын каалоосу гана болот. Кайсы бир момун мусулмандын башынан бир мусибат түшкөн болсо, ага сабыр кылса, ошол адамга сооп жазылып күнөөлөрү кечирилет. Башына мусибат түшүп, аны сабырдуулук менен кабыл кылгандарга рахмат деп айтаар элек. Аллах өзүнүн иши боюнча эч кимге жооп бербейт. Алар пенделери жооп беришет, суралышат. 21-23. Тагдырга ыйман келтирмейинче эч качан бейкапар боло албайсың. Көкүрөгүңдөгү азгырыктар да кетпейт. Сен башыңа келе тургандар баары тагдырыңа жазылган. Ал сен үчүн өкүнбө. Кулап түшкөн дубалды токтотуп калам деп ойлобу? Төгүлгөн сууну кармап калам деп ойлобу? Жүрүп жаткан шамалды тосомун деп ойлобу? Сынып калган айнекти сактайм деп ойлобу? Бул сенин да, менин да каалоом эмес. Тагдырга жазылганы сөзсүз болот. Эми ким кааласа момун болсун, ким кааласа каапыр болсун. 18-29. Наразы болуп өкүрүк бакырык башыңа келбестен алдың тагдырыңдын жазмышына башый. Өкүнүп кала элегиңде тагдырың бар экендигине моюнсун. Эгерде бир иш аракетиңди жасаган болсоң, бирок сен ойлогондон тескери болуп калса, ал үчүн сен сабыр кыл. Анткени тагдырдын жазмышы ушундай экендигине түшүндүң. Тагдырыңа сага жазылган ошондой болуусу керек эле. Ошондуктан бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Мындай кылганымда ушундай болмок, тигиндей кылганымда мындай болмок" деп айтпа, бирок Аллахтын тагдырга жазган каалоосу болду деп айткан. Албетте, кыйынчылыктардын артынан жеңилтик бар. О, адам баласы, ачарчылыктан кийин токчулук келет. Уйкусуздуктан кийин бейпил уйку келет. Оорудан кийин шыпаа келет. Жоголгон нерсе да табылат. Жолдо адашкан жолун табат. Жардам сураган жардамын табат. Караңгылыкта тарап жарык келет. Аллах жеңишти же болбосо өз тарабынан бир буйрукту жиберет. 5:52. Караңгы түнүдү тоолордун артына айдап салган жарыктык келет деп куш кабар бергин. Кайгы капага түшкөндү жарыктын тездиги сымал келе турган куш кабар менен сүйүндүргүн. Көңүлү чөккөндү жашыруун келе жаткан жардам жана мээримдүүлүк эшигин ачылат деп кабар бергин. Чөлдү көрүп ушунчалык кенен аягы жок экен дебегин. А бирок чөл бүткөндөн соң артында жашыл бакчалар, көлөкөлүү дарактар бар. Жипти көрүп ушунчалык катуу тартылат экен дебегин. Тарта берсе аягында алда үзүлүп кетээрин билгин. Көз жашынын артынан кубанычы болот, коркунучтун артынан бейпилдик болот. Эгерде от күйгүзгөндө анда Ибрахим пайгамбарды күйгүзүп салмак, бирок Кудай Таала отко буйруп: "О от, Ибрагимге муздак жана саламаттык бол" 21:69 деп айтты. Анткени отту да Кудай Таала жараткан. Эгер деңиз чөктүргөндө Муса пайгамбарды чөктүрүп кетмек, бирок Муса пайгамбар деңиздин жанына келип: "Албетте, Раббим менен, ал мага жол көрсөтөт" 26:62 деп Аллахка кайрылганда, деңиз Муса пайгамбарга жол болуп ачылып, Муса алейхиссалам андан аман эсен өтүп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үңкүрдө жаткан кезинде жолдошу Абу Бакирге разиаллаху анху: "Кудурети күчтүү Кудай Таала биз менен" деп куш кабар бергенде, аларга тынчтык, аманчылык түшүп, ал жерден эч зыянсыз аман эсен чыгып кетишти. Ою пас жана караңгы инсандар тар чөйрөдөн башка эч нерсени көрбөйт. Бактсыздыктан башка нерсеге ой жүгүртүшпөйт. Анткени алар бөлмөнүн дубалынан, анын эшигинен башка эч нерсени көрүшпөйт. Алар дубалдын ары жагында эмне бар экендигине ой жүгүртүп көрүшсө жакшы болмок. Ошондуктан алсыздыктан тынчсызданба. Анткени акыбал бирдей болуп тура бербейт. Ибадаттын эң жакшысы мусибатка сабыр кылып, анын чечилүүсүн күткөндүк. Күндөр айланып, заман өзгөрүп турат. Караңгы түн да кетип, жарык келет. Даанышман болгон Аллах Таала ар күн сайын иш үстүндө. Албетте бир кыйынчылыктын артында эки жеңилтик бар. Лимондон таттуу суусундук жаса. Акылдуу, шамдагай инсан жоктон барды жасайт. Ал эми караңгы, коркок инсан бир мусибатты эки мусибатка айландырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден кубулуп Мединага жашады. Бирок Мадинанын дүйнөгө атагы чыккан эң чоң мамлекеттерден кылып койду. Ахмад ибн Ханбалды түрмөгө камап камчы менен сабашты. Аягында ал мазхаб жол башчысы болуп таанылды. Ибн Таймия да камакка алынган.
бирок анын камагынан том китептер чыкты. Имам Сарахсиди зынданга ыргытышты. Ошол жерден 20 томдук факх китеби чыкты. Ибнул Асирди да мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып салышкан. Бирок ал Жами Усул жана Нихая деген китептерин жазып чыгарды. Ибнул Жазухиди Багдадтан кууп салышкан. Ал куугунтукка карабай Курандын 7 кыраатын үйрөндү. Малик ибн Райб ууланып калат. Бирок ал Аббаси мамлекетинин китепканасындагы жазылган ыр-саптарына барабар чыгармаларды жазды. Эгерде кокусунан бир кырсык келсе, аны кантип чечилерине аракет кыл. Эгер сага бирөө 1 стакан лимон суусун сунса, ага бир аз кум шекер кош. Эгер сага бир жыланды белек кылса, кымбат болгон терисин алып калганын ташта. Эгер сени чаян чакса, ал жыландын уусуна даярдык болот. Эң оор абалда да жаркырап жүр. Ал абалдан бизге атыр гүлдүн, роза гүлүн, жасмин гүлүн чыгар. Силер кээ бир учурда бир нерсени жаман көрүшүңөр мүмкүн. Чында ал силер үчүн жакшылык. 2:216. Зарыккан муктаждын дуасына ким жооп берет? Кыйналганда кимге кайрыласың? Жапа чеккенде кимден жардам сурайсың? Жаратылыштын бардыгы кимге караштуу? Бардык тирүү жандар кимден сурашат? Тилдер кимди эстеп зикир кылышат? Жүрөктөр кимди эгем деп таанышат? Албетте ал Аллах. Андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Кыйынчылыкта да, жыргалчылыкта да, бале кырсык болгондо да, кайгы капада да, жапа чеккенде да ага дуа кылып кайрылуу мага да, сага да парыздыр. Анын босогосунда жатып ыйлап, жалынып жалбарып, кичпейилдик менен андан сураганда гана анын жардамы келип, маселенин чечилиши бат болот. Зарыккан муктаж эгер дуа кылып кайрылса, дуасына ким жооп берет? 27:62. Албетте Аллах. Ал чөккөндү куткаруучу, жоголгонду табуучу, кырсыкка дуушар болгонго, кордук көргөнгө жардам берүүчү, адашканга жол көрсөтүүчү, ооруганга шыпа берүүчү, кайгы капа чеккендин кайгысын кетирүүчү. Эгер алар кемеге минишсе жана катуу добул болуп, кеме чайпалып баштаса, Аллахтын жалгыз өзүнө түздөн түз дуа кылышат. 29:65. Бул жерде сага кыйынчылыкты, кайгы капаны чече турган дубаларды айтпаймын. Бирок хадис китептерди карасаң, ошондон табасың деп жол көрсөтөмүн. Ал китептерден Аллахка кайсыл убакта кантип кайрылуу керек, кандай дуа кылуу керек, баарын үйрөнөсүң. Эгер ошол китептерден таасир алсаң, анда баардык нерсени тапкан болосуң. Эгерде ал китептерге ишенбесең, анда баардык нерсени жоготкон болосуң. Албетте, жараткан Раббиңе дуа кылуу да бул ибадат болуп саналат. Кантип дуа кылуу жолун билген пенде кабатырда болбойт, кайгы капа да чекпейт, тынсызданбайт да. Баардык жардамдар үзүлөт, бир гана Аллахтын жардамы үзүлбөйт. Баардык эшиктер жабылат, бир гана Аллахтын эшиги жабылбайт. Анткени ал жакын, угуучу, жооп берүүчү. Эгер зарыккан муктаж ага дуа кылса, дуасына жооп берет. А сен болсо алсыз, кембагал жана муктажсың. Ал эми Аллах күч кудрети ээси, бай жана эч нерсеге муктаж эмес. Ошондуктан Аллах Таалага дуа кылгыла деп буйруган. Мага дуа кылгыла, дубаңарга жооп берем, кабыл кылам. 40-60. Эгер башыңа бир кайгы келсе, же балее кырсык болсо, Аллахты эстеп андан жардам сура. Көкүрөгүңдү көтөрүп, бийик жүрүүң үчүн башың дейип, анын ысымын улукта. Кырсыктан кутулуп, эркин жүрүүң үчүн кичпейил болуп, кулдук кыл. Алакан жайып колуңду сун, тилиң менен кайрылып, көптү сура. Көптөгөн дубаларды кылып, жеткиликтүү сурай бил. Ырайым эшигине келип, ырайымын күт. Андан гана жардам болооруна ишенип, сабырдуу бол. Ал жөнүндө жакшы ойдо бол. Ага такыба жана ыймандуу болгондон кийин гана бактылуулук келет. Такыба болууга жалгыздануу. Шарият жолундагы такыба болуу үчүн жалгыздануу сүннөтү. Күнөө иштен жана күнөө иштерди жасаган инсандардан узак болуу. Бекерчилерден, оюн күлкү, башаламандык менен жүргөндөрдөн узак болуу. Ошондо бир жыйынтык чыгып, кыйналган жаның, руханиятың эс алат. Акылың сергип, көрөгөчтүү болуп, көз карашыңда кеңейет. Баардык салих, жакшы иштер жана соо ибадаттар менен алек болуу адамдын жүрөгүндө эң жакшы дары болорун жүрөк доктурлары тажрыйба жүзүндө байкап көрүп, аягында эң жакшы жыйынтык берген. Ошондуктан мен да силерге ушул жолду көрсөтөм. Күнөө иштен, оюн күлкүдөн, көпчүлүктөн узак болуу
Дин безерликке каршы дары жана абийирди сактоо, жакшылыкка кайтуунун жышааны. Ал эми 5 убак намаздарда, жума намазында, илим, зикир болуп жаткан жерлерде башкалар менен жакшылыкта гана мамиле кылууда, көпчүлүккө аралашуу бул эң жакшы амал. Бирок кылаарга иши жок. Бекерчилердин жамаатынан узак болуп, аларга жакындашпа. Кылган күнөөлөрүң үчүн Кудайдан кечирим сура, ойла. Тилиңди карман жана такыба болууга жалгыздан. Баш аламандыкка аралашуу жаныңдын кыйналганы жана жашоо турмушуңдун бузулуу коркунучу бар. Анткени ушакчылар, бекерпоздор, бузукулукка, жамандыкка, балекет кырсыкка үндөгөндөр менен отурасың. Себеби өзүңдү өзүң күнүгө тирүүлөй өлтүрүп жатасың. Эгер алар силер менен чыкканда, силердин ортоңордо бузукулукту гана көбөйтмөк. 9:47. Ошон үчүн мен сага болгон жалгыз өтүнүчүм, өзүңдүн пайдалуу жумушуң менен алек бол. Бир пайдалуу сөз же иш болгондо гана чыгып, калган убакта бөлмөңдө такыма болууга жалгызданганың жакшыраак. Ошондо гана жүрөгүңдүн өз ордуна келгенин сезесиң. Убактың, өмүрүң куру бекер өтмөк эмес. Тилиң ушак гыйбаттан, кулагың аркандай жаман нерселерди угуудан, жүрөгүң тынсыздануудан, акылың башкалар тууралуу жаман ойдо болуудан узак болмок. Ушуну тажрыйба жүзүндө аткарып көргөн инсан гана билет. Ал эми өзүнө шектүү нерселерге башын маалып, көпчүлүк менен жаман иштерди жасагандарга айткын, сага тынчтык жана жакшылык болсун деп. Ордуна берүүчү Аллах. Аллах бир нерсеңди алган болсо, анын ордуна андан да жакшыраагын берет. Эгерде сабыр кылсаң, кимдин 2 көзүн алган болсом, анын ордуна 5-ти берем. Кимди бул дүйнөдө эң жакшы көргөн адамын алган болсом, ага ал сабыр кылса, 5-те андан да жакшыраагын берем. Ким баласын жоготсо жана ага сабыр кылса, 5-те ал үчүн мактоо үйү курулат жана башка ошого окшогон нерселерге салыштыруубуз керек. Буларды мисал катары айтып кеттик. Башыңа келген бир мусибатка капаланба, анткени тагдырыңа ошондой болуп жазылган. Бирок сабыр кылсаң, анын ордуна сага 5 жана сооптор бар. Чоң-чоң ийгиликтер жазылат. Аллахтын сүйгөн пенделерине мусибат келсе, ага сабыр кылгандары үчүн Фирдаус бейишинде аларга мактоолор айтылат. Сабыр кылганыңар себептүү силерге Аллахтын саламы болсун. Алар акырет үйү бейиш кандай жакшы дешет. 13:24. Келген мусибаттардын артындагы соопторго жана жакшылыктарына караганыбыз биз үчүн жакшы. Ошолорго, келген мусибаттарга сабыр кылуучуларга Раббиси тарабынан мактоо, жакшылык, ырайым бар жана ошолор гана туура жолго түшкөндөр. 2:157. Мусибаттарга сабыр кылуучулар үчүн сүйүнүчтүү кабар берели. Бул дүйнөнүн өмүрү кыска, байлыгы жек көрүндү, ал эми акырет болсо эң жакшы жана түбөлүктүү. Ким бул дүйнөдө кыйынчылыктарга сабыр кылса, акыретте анын сыйлыгын алат. Ким бул дүйнөдө чарчаса, акыретте ырахат алат. Ал эми байлыкты сүйүп, ага ашык болуп, анын артын чуркагандарга көп нерсени өткөрүп жиберишет. Акыреттин ырахатынан да кур калышат, анткени алар бул дүйнөнү гана каалашат. Ошондуктан аларга мусибаттар коркунучтуу болуп көрүнүп, кайгы капалары ого бетер чоңое берет. Анткени алар таманынын астындагы жок боло турган, арзыбаган дүйнөнү гана көрө алышат. О мусибатка кабылгандар, башыңардан кандай кыйынчылыктар өтсө, өзүңөрдүн гана утушуңар. Анткени Аллах Таала ислам динин жиберди. Андан ырайымдуулукту, соопторду жана башка каалаган нерсеңерди таба аласыңар. Башына мусибаттар келип, ыйманын жоготпой, ага сабыр кылуучулардын натыйжасы төмөндөгү аяттарда айткандай болот. Анан кыямат күнү алардын момундар менен мунафыктардын ортолоруна эшиги бар тосмо коюлат. Ал эшиктин ичи ыймандуулар тарабы, ырайым бейиш, сырты мунафыктар тарабы болсо азап тозок. 57:13. Албетте, Аллах Тааланын алдына эң жакшы түбөлүктүү сыйлыктар бар. Ыйман бул жашоо турмуш. Бактысыздык дегендердин баары ыйман казынасынан жана чыгыныгы акыйкаттан куру калгандар. Алар дайыма бактысыздыкта, кайгы капада, кордукта жашашат. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелери баяндалган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. 20:124. Бүткүл аламды жараткан Аллахка ыйман келтирмейин бактылуу боло албайсың. Руханиятың да тазаланбайт. Бактылуу да жашай албайсың. Кайгы капа коркунучтар да кетпейт. Башына келген оор жүктү, азап кайгыны, караңгылыкты, кырсык балелерди кетирүү үчүн ыйман келтирбей эле динсиз жашоодо бактылуу боло алам деп аракет кылып көрүшсүнчү.
Ыймансыз жашоо кандай бактысыз. Бул дүйнөдө Аллах көрсөткөн жолдон чыккандарды кандай гана түбөлүктүү каргыштар каптайт. Аларга биринчи рет сунушталганда ыйманга келбегендери сыяктуу биз алардын көздөрүн жана жүрөктөрүн оодарып коебуз жана аларды адашуучулуктарында тентиген абалда таштап коебуз. 610. Бүткүл аалам Аллахка ыйман келтирип, анын жалгыз экендигине толугу менен канааттанып ишене турган кез келип жетти деген ойдобуз. Анткени бутпарас, отпарас, капырчылык, каргыштуу жана туура эмес жол экендиги, атеисттик жалган экендиги, пайгамбарлардын жору туура экендиги, Аллах Таала бар, бардыгы анын падышалык кол астында жана ал баардык нерсеге кадыр зат экендиги, жылдар, кылымдар бою өтө кыйын тажрыйбаларды адам баласы башынан өткөрүп, чындыгында булар туура эмес жол, бир гана Аллахтын жолу туура экендигин көптөгөн инсандар иш жүзүндө да көрүшүүдө. Ыйманыңдын кубаттуулугу канчалык болсо, бактылуулугуң да ошончолук болот. Эркек болобу же аялбы, ыйманга келип, андан кийин салих, жакшы адамдарды жасаса, биз аны бул дүйнөдө таза, пакиза жашатабыз жана алардын акыреттик соопторун жасаган амалдарынан жакшыраак сооптор менен кайтарабыз. 1697. Булар эртең жаркыраган жүзү менен сөзсүз Раббисинин алдына баруу ишеними, чын жүрөктөн Кудайды сүйүү, көкүрөгүндөгү болгон ар кандай жаман нерселерди чыгарып таштоо, кандай гана окуяларга туш болсо да ага сабыр кылып, эгер бир мусибат келсе ага жүрөгү тынсызданбай, тагдырына ыраазы болушкандыгы үчүн жакшы, таза, пакиза турмушта жашашат. Анткени алар сыйынуучу жалгыз Аллах, дини ислам, пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам экендигине ишеништи.